Күндүн орчундуу окуяларын түрмөгүн 11 каналында сунуштайбыз. Кутман кечиңиздер менен. Селдин кесепети бир эмес бир нече аймактарга зыянын тийгизүүдө. Эми Таласта маанилүү келген көпүрөлөрдү суу жууп кетмей болсо, ири трассалар суудан, таштан тазаланууда. Аларда селдин кесепетинен Алматыдагы метролорду дагы суу каптады. Окумуштуулар болсо бул жылы Борбор Азия жаан-чыл келерин, андан айынан мөшөрлүү жамгырдын дагы далайы болорун эскертишет. Аларда премьер министрлер кабинетинин түзүмүн өзгөртүү боюнча сунуштады. Алардын арасында геология агенттигин жоюу да каралган. Кызматыңызда мен Айгерим Жаныкул, эми бул кабарларды четинен баяндап баштайбыз. Бир эмес бир нече аймактарды каптаган селдин кесепеттерине токтолсок, Талас облусунун Бакай-Ата районундагы Актөбө айылындагы Талас-Тараз суу-самыр кан жолундагы көпүрө катуу кирген суудан улам жабылды. Кызылсай суу-самыр жолундагы көпүрөнү кирген суу алып кетүү коркунучу тууралуу дагы билдирүүлөр түшүүдө. Аларда Бишкек-Нарын-Торгай жолу 128-чакырымына кулаган таштардан тазаланды. Ошол эле маалда Тоң районунда катуу жааган жамгырдан улам сел жүрүп, көлмөдө багылып жаткан балыктарды агызып кеткен. Белгиси акыркы жумада нөшөрлөгөн жаандан улам Кыргызстандын бир катар аймактарында дарыялар нугунан чыгып, Нарын Ысык көл областарында сел жүргөн. Учурда жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги керектүү аракеттерди көрүүнү улантууда. Аларда ушундай эле жаратылыш кырсыгы Алматыда да катталды. Катуу жааган жамгыр Алматыдагы Ала-Тау метро суусун каптап кеткен. Маалыматка караганда куткаруучулар жер төлөөгө толгон суудан арылуунун чарасын көрүшүүдө. Окумуштуулар бул жылы дүйнө боюнча аба ырайы жаан-чыл болорун планеталык климаттын өзгөрүүсүнө негиздешүүдө. Маалыматтар боюнча 2070 жылга чейин мөңгүлөрдүн эриши кооптуу белгиге кадам таштап, жыйынтыгында дүйнөдөгү океандардын деңгээли 2 метрге көтөрүлүшү мүмкүн экендиги айтылууда. Эгерде бул процесс токтобой, суунун көлөмү көтөрүлө берсе, 1000 жылдан кийин жерде бир дагы курга каралча калбасы айтылат. Ошондой эле ушул катастрофаны болтуруу максатында окумуштуулар көптөн бери атмосфераны газ менен уулаганды токтотууга үндөп келишет. Жаңылыктарды улантабыз. Кезегеми 11 каналынын комментарий түрмөгүндө. Калыда Кыргызстанда паспортко улутун жазбоо тууралуу сунушунун тегерегинде сөз болот. Учурда бул демилге кызуу талкууга алынып, ага каршы чыккандар көп болууда. Биз менен ободо каналдын башкы редактору Эленора Сагындык кызы. Эленора, сөз сизде. Айгерим, буга чейин паспорттарда жарандардын улуту тууралуу маалыматты алып салуу демилгесине каршылыктар жеке мүнөздө болгон болсо, эми ал саясатташып, олуттуу мүнөзгө өтүп барат деп айтса болот. Анткени кече бүгүн ийриделген 3 саясий уюм бийлик ээлерине кайрылуу жолдошту. Кайрылуу ээлеринин ысымдарын атай кетсем, бул Кыргыз эл конгресси, эл бийлиги жана Кыргыз эл биримдиги саясий кыймылынын өкүлдөрү. Алар бул маселеде бийликти астейдиликке чакырып, бул улут графасын паспорттан алып салуу менен коомдогу ажырымды жокко чыгарабыз деп ойлого мүмкүн эмес. Бул тескерисинче учурдагы бийликтин, бийлик өкүлдөрүнүн улут маселесинде өзүнүн кандайдыр бир так саясаты, идеологиясы жок экендигинен кабар берет деп айыптап өтүштү. Бул боюнча демилге көтөргөн тарап кандай жүйөлөрдү келтирип жатышат? Ооба, туура айтасың. Паспорттарда жарандардын улут тууралуу графасын алып салуу демилгесин жана жаңы үлгүдөгү паспортторду сунуштоо демилгеси ушул мамлекеттик каттоо кызматына таандык. Каттоо кызматынын жетекчиси Таярбек Сарпашев буга чейин бул коомдогу жарандардын биримдигин мындан дагы бекемдейт деген жүйөсүн айткан болчу. Бирок бул демилгеге карата каршы нааразылыктардан улам, коомдогу терс пикирлерден улам көчө Сарпашев айрым массалык маалымат каражаттарына кичине жумшактатып интервью берди. Ал интервьюда ал киши деп айтып атат, паспортто жарандардын улуту тууралуу маалымат толук алынып салынды дегенге болбойт. Анткени паспорттардын электрондук түрүндө, чипте ал маалымат сөзсүз түрдө болот. Мындан тышкары ошондой эле электрондук түрдө жарандардын үй бүлөлүк абалы, кайсы жерде жашайт, дарегинде таап көрсө болот. Дагы бир маанилүү нерсе, бул паспортко улутту көрсөтүү жагы жарандардын өз каалоосуна дагы байланыштуу болот. Эгерде жаран анын паспортунда анын улуту сөзсүз түрдө көрсөтүлсүн десе, ал албетте көрсөтүлөт.
Негизи башка өлкөлөрдө тажрыйба кандай экен, же болбосо Кыргызстанда эле көтөрүлүп жаткан саамалыкпы же кандай? Ооба, бул паспорт маселесиндеги мындай түшүнбөстүктөр Кыргызстанда эле болуп жаткан жери жок. Буга чейин бул нерседен дүйнөнүн дагы бир топ башка өлкөлөрү дагы өткөн десек болот. Орусияны алалык. Орусияда 90-чу жылдары эле паспорттан улутту көрсөтө турган графаны алып салышкан экен, бирок кийинчерээк Госдуманын депутаттары бул маселеге каршы чыгышып, жок, биз кайрадан ушул нерсени паспортко кайрыйбыз деген кандайдыр бир демилгелерди көтөргөн, мыйзам долбоорлорун жазган, бирок бул нерсе парламенттен өткөн эмес. Мындан тышкары Литваны ала турган болсок, Литвада 2003-жылы биометрикалык паспорт кирген. Ал жакта дагы улут тууралуу көрсөтүлгөн маалыматты алып салышкан, бирок абдан нааразылыктар, терс пикирлер көп болгондуктан кийин 2015-жылы январь айынан баштап бул нерсе кайра паспортко киргизилген болчу. Ал эми Кыргызстан бизге жакыныраак өлкөлөрдү ала турган болсок, Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстанды мисал келтирсек болот. Казакстанда биометрикалык паспортко 2003-жылы өтүшкөн, бирок ал жерде да бул улут маселесинде көп чыр чатактар дебизби, эми чыр чатактар эмес, албетте түшүнбөстүктөр болгон, терс пикирлер болгон. Андыктан казак бийлиги дагы 2011-жылы кайрадан паспортко бул маалыматты киргизүүгө мажбур болушкан. Дагы айта кетүүчү нерсе, учурда дүйнө өлкөлөрүндө паспортто улуту көрсөтүлбөгөн дүйнө өлкөлөрү бул Сингапур, Америка Кошмо Штаттары жана Германия. Мен да кыскача ушундай, анда сөз сенде Айгер. Рахмат сизге. Кыргызстанда паспортко улуттун жазбоо тууралуу сунушун тегерегенде Эленора Сагындык кызы менен баарлаштык. Башка кабарлардан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков көпчүлүк коалицияга министрлер кабинетинин түзүмүн өзгөртүү боюнча сунушун жөнөткөнүн өкмөттүн маалымат кызматы билдирет. Өзгөртүүлөр киргизилгени менен мекемелердин штаттык саны көбөйбөйт, аны менен бирге бюджеттен кошумча каражат дагы талап кылынбайт. Ага ылайык кошумча маалыматтарга караганда геология агенттиги жоюлуп, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын функциясын кыскартуу дагы каралууда. Оодон алыстабай туруңуз, берүүбүздүн уландысында бул окуяларга токтолобуз. Бишкекте эски үйлөрдү түрттүрүүдө талаптар кандай болот? Мемлекеттик депутаттардын бири 11 каналына алардын жол жоболорун түшүндүрүп берди. Социалдык түйүндөрдүн күчү, чиновниктердин чечими, жөнөкөй интернет колдонуучулар кандай бурмалоодо, кесиптешим коомдук талкуу, кыргызстандыктардын укуктарын сактоого кандай таасирин берип жатканына сереп салды. Ал арада Индияда мусулмандар тирүүлөй өрттөгөн жарандарды соттоду, ондогон адамдар өмүр бою эркинен ажыратылды. Толугураак алдагы мөттөрдү айтып беребиз. Эми теманы башкага бурсак, соңку кездер социалдык баракчаларда талкууга алынган маселелер айрым бийлик сересинде отургандардын оюн өзгөртүүгө түрткү болууда. Бул туурасында интернет колдонуучулар, ошол эле блогерлер билдиришет. Алсак парламенттеги колдоо таппай жаткан, мисалы, айрым мыйзам долбоорлорунан баштап күнүмдүк турмуштагы көйгөйлөрдү чечүүдө жаранды коомдун позициясы курч болууда деп белгилешүүдө. Кесиптешим жөнөкөй интернет колдонуучулар мамлекеттик деңгээлдеги чечимдерге кандай таасирин тийгизип жатканына сереп салды. Интернет азыркы күндө адамдын күнүмдүк турмушунун ажырагыс бир бөлүгү болуп калганы жашыруун деле эмес. Керек болсо азыр жөнөкөй интернет колдонуучулар оюн социалдык түйүн аркылуу билдирип, Кыргызстандын саясий социалдык жашоосуна да аралашып, өз позициясын билдирип калышты. Маселен, жогорку бийлик сересинде отургандардын көтөргөн маселелерин талкууга алып, жакпаса сындап, мыскылдап калышкандарына да күбөбүз. Мисалга алсак, өткөн эле жумада кол чатыр кармаган айрым чиновниктерди шакалага алып жаткандары азыркы күнгө чейин аягы тыйыла элек. Мындан тышкары депутаттар колдобой койгон айрым мыйзамдар да кайрадан күн тартибине киргизилишине интернетти активдүү колдонгондордун эмгеги зор. Алсак, секелектердин эрте турмушка чыгуусу, нике кыюуга тыюу салуу өңдүү мыйзам долбоору. Кыргызстан — это сегодня открытое общество, открытое государство. Албетте, социалдык тармактардын күчү зор. Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдө тоталитаризм орун алган жана маалымат тармагында кээ бир сайттарга бөгөт коюлат. Анда биздин жагдай алда канча жакшы. Себеби бизде демократия бар. Общественным мнением они блокируются социальными сетями. Виртуалдык дүйнөнүн күнүмдүк жашоого тийгизген таасири абдан күч экенине ал эмес аттуу баштуу адамдар да Facebook, Twitter оңдуу социалдык түйүндөргө катталышып, ал жактагы талкууларга кошулуп, айрымдары көз салып да турушат. Кээде интернет желесинде кызуу талкууга жем таштаган темаларды мисалга алып, парламент трибунасында да сөз сүйлөгөн депутаттар жок эмес. Мындай тенденциядан кем калышпай жакында эле жаңы мэрлик кызматты аркалаган мэр да жаңы баракчасын ачты. Азыркы учурда сиздер өзүңүздөр деле билесиздер, биздин социалдык түйүндөр абдан жакшы иштеп атышат. Эми жакшы иштегенде ошонун ичинен
кандай маалымат туура, кандай маалымат жаңы, кандай туура эмес, же эскирип калган маалымат бул эми биздин өзүбүздүн эле баягы ички сезимибизден эле тандайбыз. Андан сырткары, мисалы үчүн биздин ар бир тармак боюнча өзүнүн тайпалары бар да. Мисалы үчүн тазалык өзүнчө, зеленстрой өзүнчө, водоканал өзүнчө, баягы транспорт, унаа ташыган службалар баары тең өзүнчө иштешет. Анан мисалы үчүн эртең менен баягы жумушка бараткандар сүрөткө тартып алат. Биякта мусор таштанды, чыгарылбай калыптыр. Ошол замат биз карайбыз. Анткени биздин тайпанын ичинде бардык службалардын баары иштейт. Мэр ар бир группанын ичинде курамында бар. Анан баары тең билет. Анткени мисалы үчүн маалымат туура эмес болуп калса, биздин мисалы үчүн жазат да, Фучук көчөсүндө ушундай болуп калыптыр деп. Фучук көчөсү бул Ленин районунун акимияты. Ленин районунун акимы чалат. Бул калп. Мен биякта турам, бул мындай маалымат жок деп. Ошол замат биз дароо ал маалымат менен алмашабыз. Дароо эгерде бир кандай эле бир аябай чоң көйгөй болуп кетсе, мисалы үчүн кырсык болуп кетсе, ошол замат баарыбыз бирден бат жолуганга убакыт болуп калды да. Ушул социалдык тармактын бир жакшы күчү бар. Айтоор интернет желеси бир гана гуманитардык чөйрөгү, анын ичинде саясатка, коомдук турмушка тикеден-тике таасирин тийгизип жаткан жок. Керек болсо араб өлкөлөрүндө болуп жаткан башаламандыктар, авторитаризм, тоталитаризм маселелеринде башкы ролдорду ойногону белгилүү болгон соң, маалыматтык согуш деген түшүнүк пайда болгон. Ушундан улам чек арасы жок интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу бир өлкөдө туруп, экинчи өлкөдөгү коомдук ой пикирге таасир этсе болорун айтылат. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Жаңылыктарда баяндап улантабыз, депутаттар Бишкектин борборундагы эски үйлөрдү түрттүрүүнү демилгелөөдү. Атамекен фракциясынын депутаттары шаардын борборлук бөлүгүндө эски үйлөрдү түрттүрүп, ордуна жаңыларды куруу керек деген пикирде. Ага ылайык 96-жылга чейин курулган турак жайлар дал келип, үй ээлерине компенсациялар төлөнөт. Кыймылсыз мүлктү түрттүрүү деген жеке менчиктеги мүлктү мамлекеттин муктаждыгы үчүн муниципалдык менчикке өткөрүү болуп саналат. Өз кезегинде ал мүлк үчүн компенсация төлөнөт экен. Албетте түртүлөт деп жаткан үйлөр тууралуу дагы кошумча суроолорду демилгечи депутаттардын өздөрүнөн сурап көрөлүк деп чечтик. 11 каналында жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов. Эмил мырза, кош келипсиз биздин студияга. Биринчи эле сурайын дегеним, белгиленген көчөдөгү үйлөр түртүлөт деген маселе көтөрүлгөндөн бери ордунда эмнелер салынат экен деген суроо кызык болуп жатат да. Ушуга токтолосузбу? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул мыйзам негизинде биз жергиликтүү калкка, Бишкектин муниципалдык кызматына ушул жерлерди жана эскирген үйлөрдү алардын закон түрүндө мамлекетке алынышын гана жасап бердик. Ал үйлөрдүн ордуна талапка ылайык заманбап жаңы архитектуралык стилде үйлөр курулууга тийиш, аны мезгил өзү көргөзөт. Жалпы мыйзам долбоорун эсем, бул Атамекен фракциясынын бир канча депутаттардын демилгеси менен мыйзам долбоору жазылды. Бул мыйзамда бул Бишкектин ортосунда квадратта бир жагы жибек жолу, бир жагы Карпинский, Линейный жана Молодая гвардия көчөлөрүнүн ортосунда гана аянтка бул тийиштүү мыйзам. Өзүңүздөр билесиздер, азыр ушул аянтчанын ичинде илгери салынган мына эски үйлөр, илгерки ылайым менен курулган үйлөр биздин шаардын көркүн бузуп, бир ыңгайсыз абалга келип атат. Ушуну биз мыйзам түрүндө ээсинен алыш үчүн ушу мыйзамды жазып чыктык. Бул да биз туура компенсация берүү боюнча көз карандысыз эксперттердин баалоосу боюнча базардын баасында мыйзам түрүндө акча төлөп берип, анан ушуну мамлекеттин жана улуттун кызыкчылыгы үчүн ошол жерди алганга бир шарт түзүп беребиз. Жакшы, эгер кожоюндар бааланган акчага сатпайбыз дешсе, мамлекеттик органдар буга кандай чара көрөт? Ал дагы жазылса керек мыйзам долбоорунда. Тилек каршы ушундай көрүнүштөр акыркы убакта аябай көп болуп атат. Бул көбүнчө ушундай жерлерин асмандын баасын коюп алып, спекуляцияга, алып сатыкка жол берип атат. Муну эгерде ушундай карама-каршылык жаралса, анда сот аркылуу биздин мыйзам негизинде шаардык шаардын бийлиги сотко берүүгө мүмкүнчүлүк алат. Биринчи туура ал адамдын үйдүн ээсинин конституциялык укугу бузулбаш керек. Ал кишиге ар кандай көз карандысыз эксперттерден үйү бааланат.
Ага да болбосо анда мамлекеттин кызыкчы үчүн сот менен ишти бүтүрүүгө болот. Коомдо мындай пикир пайда болду да, ошол үйлөр сатылган учурда дагы ошол жөнөкөй жарандар ал үйлөрдү сатып албайт депчи. Башкача айтканда капчыктуу ишкерлер сатып алышы мүмкүн деп. Анан ал жерлер бизнес үчүн имараттар салынышы керек да. Себеби бизнесте багы акча айланышы керек дегендей. Анан кандай дейсиз? Негизи бул боюнча ордуна кандайдыр бир социалдык ошол эле турак үйлөр, объекттер, бала бакча, мектепти куруу деген маселелер каралды беле? Бул жер мамлекеттин жери болот. Бул жердин маңызы азыр өзүңүз билесиздер, кээ бир жерлерде туруктар салынган эмес, кээ бир жерлерде көчөлөр түшө турган ген планда бар, кээ бир жерлерге больница, бала бакча салынып турган жерлер бар. Бул мамлекеттин гана кызыкчы үчүн колдоно турган жерлер. Эч кандай мамлекет кайра жерди алып кайра сатпайт, эч кандай жеке менчиктерге берилбейт. Бул элдин кызыкчы үчүн, шаардын көркөмдүтүү үчүн, шаарды кеңейтүү үчүн, шаарга заманбап жаңы стилдеги курулуштарды куруу үчүн гана ушул мыйзам жол берет. Ушул мыйзам негизинде анан шаардын бийлиги ушул азыркы эски үйлөрдү, чатакташкан, чечилбеген үйлөрдү мыйзам түрүндө ала алышат. Рахмат сизге. Бишкектин айрым көчөлөрүндөгү эски үйлөрдүн түртүлүшү боюнча мыйзам долбоорунун айланасында биз демилгечи депутаттардын бири Эмил Токтошев менен 11 каналында баарлаштык. Берибиз улантабыз. Эми дүйнө жаңылыктарына кайрылсак, Индиянын соту 14 жыл мурун Гуджарат штатындагы диний кагылышты козуткан 11 адамга өкүм чыгарды. Жүздөгөн адамдын каны төгүлгөн окуяга тиешеси барлар өмүр бою эркинен ажыратылды. Мындан тышкары дагы 12 адам 7 жылдан жаза мөөнөтүн алышты. Жогорудагы соттолгон адамдар ошол эле жылы Ахмадабед аймагында мусулмандар жашаган аймакта 69 адамды тирүүлөй өрттөлүшүнө дагы айыпталышты. Диний көз караштан улам жаралган башаламандык боюнча бул сот биринчи жолу өтүп жаткан жок. 2011 жылы дагы 20га чакты адам өмүр өткүчү абакта калсын деген соттун тыянагы чыгарылган болчу. Эми спорт жаатындагы кабарлардан май айында күрөш боюнча бирикменин чечими олимпиадалык лицензиясынан ажырап калган балбан Жанарбек Кенжеев көйгөйүн чечип берүүгө спорт органдары чара көрбөй жатканына нааразы. Бул туурасында ал атайын өткөн маалымат жыйынында билдирди. Спортчу жигиттин айтымында спорттун чиновниктери эмне себептен жардам бербегенин айтып, президентке ошондой эле кайрылгандыгын билдирди. Айтымында анын канынан мелдоний табылганы менен анын курамы нормага ылайыктуу болгон эмес. Бирок Орусиянын спортчуларынан деле табылган учурда тиешелүү органдар сотко чейин кайрылып, аракеттерин көрүп жатканын мисалга алат. Олимпийский комитеттин представителери, спорт комитеттер келип ушу менин камымды талашып, менин лицензиямды талашыш керек болчу да. Мындай бир айдан бери мен күттүм. Сурадым, эмне болот десем, биз письмо жөнөттүк. Ошонун жообун күтүп атабыз деп ушинтип отурушду да аларчы. Бул жерден ошо кайрылып кетет элем, урматтуу Алмазбек Шаршенович, өзүңүз ушуну бир көзөмөлгө алып, өзүңүз бир жакшылап бир карап койбосоңуз, бул жакта федерациябы, спорт агентствобу мындай кандайдыр бир кайдыгер мындай карап атат да. Белгилей кетсек, буга чейин Улуттук олимпиадалык комитеттин мурдагы башкы катчысы Канат Аманкулов Жанарбек Кенжеевдин канындагы мелдонийдин курамы нормалдуу болгонун билдирген, бирок допинг тест мелдонийде Астанада өткөн турнир учурда аныкташкандан улам лицензия алынганын айтып, сотко кайрылуудан майнап чыкпай тургандыгын билдирген. Ушундай кабарлар жума күнкү чыгарылышты жыйынтыктадым. Алдагы эс алуу күндөрүңүздөр ойдогудай өтсүн. Бирок 11 чекит KG сайтына кирип турууну дагы унутпаңыз. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.